Жайкы эс алуу башталары менен парктарга, эс алуучу жайларга келген коноктордун саны кескен көбөйөт. Балдарды сапаттуу, эркин эс алуусу үчүн коопсуздук маселесин чечүү учурдун эң орчундуу талабы. Ош шаарындагы Ак Буура эс алуу паркы 1,5 гектар жерди ээлеп, 35тен ашуун чоңдорго жана кичинекейлерге арналган аттракциондор бар. Алар Кытайдан, Чехиядан жана Россия мамлекеттеринен алып келинген. Бизде коопсуздуктар бардыгы каралган, бизде жаңы аттракциондор коюлган. Бизде Ак Буура эс алуу борбору 2017-жылдан бери иштеп жатабыз. Эртең менен бардыгын текшеребиз. Биз өзүбүздүн атайын адистерибиз бар, ушул жерде механик жана усталарыбыз бар өзүбүздүн. Олар текшерет, анан текшерип бардыгын көрүп, ремендерин текшерет, анан кол коюп берет. Анан старший оператор дейбиз, ол дагы текшерип, өзүнчө карап кол коюп берет. Анан акырында биз дагы бир жолу карап туруп, кол коюп, администратор печат баскандан кийин анан жаш балдар чыгып ойнойт. Ал эми шаардын так ортосунан орун алган Алишер Наваи эс алуу борборуда өз сезонун баштап эс алуучуларга жакшы шарттарды жаратуунун үстүндө аракеттер болуп жатат. Бирок парктагы айрым каруселдердин эскилиги жеткен. Күн эртең келип майлап, бир сыра экен карап, болтор бошоп кетет, май азайып кетет, бузулат. Көбүнчө ремонт көп болот деп айтыш. Май сай азайып кетет. Ошондо келип эртең бир сыра карап барам сөйтөбүз. Аттракцион 30 адам батат, 100% уверен. Ремендери полный толук Кытайдан келген. Кытайда качествосы өзүнө деп качество өтө мощный салат экен, ошон үчүн өздөрү иштеткен аттракционду алып келгенбиз. Бул жерде бүт текшерүүдөн өткөрүп, анан ишти баштаганбыз. Эскилерди биз уже убактысы келип, уже мөөнөттөр келип калганына байланыштуу аларды уже сыртка алып чыгып сатып жок кылдык, эскилерди жок кылдык. Анан коопсуздук боюнча биз мына апрель-майдын 1-экилеринде специалист келет. Полный аттракциондорду карап, техникалык жактан каралып, анан заключение жазып берет, 1 жылдык жазып берет. Андан тышкары биз 17 аттракционубуздун 17 операторубуз бар, иштеткен адам. Алар дагы баары атайын окуудан өтүшкөн, күбөлүк алып. Биз анан биздики сезонго байланыштуу болгону 5 ай, 4 ай иштейбиз. Анан кышы менен биз мына чоң экстремалдуу аттракциондорубуздан 5өө бар. Ошолорду аябай кылдаттык менен мындай карайбыз да, көңүл аябай чоң бурабыз. Эң негизгиси эс алуучу жайлар элден акча алып жаткан соң сапаттуу тейлөөнүн да үйрөнүшсө жакшы болмок. Айтсак, каруселдердин техникалык абалын карап, эскилерин жаңылап жана айлана чөйрөнүн тазалыгына көңүл буруусу зарыл.